Bazar gün demekçi. Emni üçün biz бұл күні ес албайбыз. Сілер үшін, сілерге ыңғайлы болуш үшін. Көптөр башка күндө иштейм, ошол күнү барат элем деген бейтаптар үшін. Дагы кичине үзүндү. Бизге келген бейтаптардан bir окуя. Бүгүнкү күнү тукумсуздук көбөйүп кетти. Албетте эркектерге байланышкан себепти мен айтпай эле коеюн, ал себеп өтө көп. Men ayaldarga tiyешелүү bir nersени айтайын. Bizge gelgen beytap төрөй жүрөт ayal kişiden ekenin psixologiyаны anıktadık. Al ekinci kүйöөгө тийип bir bala menen ajырашкан 5 жылдан beri балалуу боло албайт. Демек ал oyunda балалуу болгусу келет, бирок денеси каршы. Эмне үчүн? Анткени балалуу болгондо kүйөөм баягы таштап кетпейт бекен мурунку күйөөдөй бол. Баламды карабай койбойт бекен деген психология коркунуч бар. Ошон үчүн зачатие түйүлдүк да болбойт. Бул психология ушундай. Ал эми дагы бүгүнкү жанагы ачуулануу тууралуу мен кичине лайфхак айткым келди. Эркектер үчүн. Эркектерге канткенде жакшы болот, ошону айткым келди. Бул аялдар эмоциалдуу болор экен барыбыз билебиз. Алар себепсиз эле ыйлап жүрөт, бакырып жүрөт. Ошондуктан жок дегенде bir айда bir жолу тоого алып чыккыла, токойго, өзгөчө шаркыраган сууга ошол жерден бакырып, үнүн чыгарып, мындайча айтканда ичиндеги бардык букту чыгарып, бакырып, кыйкырып алсын, мен айтат элем силерге. Ошондо билесиңер. Мындай тынчтык табасыңар. Андыктан мен жумушка кеттим. Биз менен болгула. Ассаламу алейкум.